Bu tarbiya, урматтуу мусулман бир тууган. Экинчи класстагы кыз келип, ыйлап кайгырып турса, бала апасы: "Кызым, не болду?" дейт. "Не кайгырасың?" дейт. "Апа, эжекейим о узун көйнөктү кийип келбе. Жолук салба" деп атат. Эжекейим жолук салба деп жатат. "Сен жашсың" деди, "кичинекейсиң" деди. "Сен шаардыксың." Enenин берген тарбиясын келип: "Кызым, сен Аллах Таалага баш ийесиңби, же эжекейгеби? Жараткан Аллахнын буйругун аткарасыңбы, же эжекейиңдинби?" "Эне, Аллах Тааланын буйругун аткарам." "Анда кайгырба кызым. Урушуп койгону эле жолугумду узун көйнөгүм чечем деп. Жолук чан узун көйнөгүм менен бара бер" дейт. Эртеси мектепке келсе, баягы эжекей дагы чыгарып балдардын алдында: "Кече эмне дедим мен сага" дейт. "Сабакка келбе дебедимби? Узун көйнөгүң менен, жолугуң менен. Мен сени мектептен, класстан айдайм дебедимби? Биздин мектепте сага окшогонго орун жок." Эжекей кыйкырып атканда, экинчи класстагы кыз: "Сизге баш ийсемби, же ага баш ийсемби" деди дейт. Эжекей кулагына ишенбей: "Эмне деп атасың?" дейт. "Сизге баш ийсемби, же ага баш ийсемби" дейт. "Кимди айтып атасың? Класс жетекчиң мен болсо, алифбени үйрөткөн мен болсом, менден башка кимди айтып атасың" дейт. "Сизге баш ийип, жараткан Аллах Таалага күнөөкөр болуп, жолугумду, узун көйнөгүмдү чечсемби, же Аллага баш ийсемби дедим" дейт. "Сиз наразы болсоңуз мейли. Бирок мени жоктон бар кылган, мага акыл берген, өмүр берген Алла наразы болсо эмне дейм" деди. Эртеси эжекей энесин чакырыптыр мектепке. Эне чочулап дагы ушул эме экен деп келсе, эжекейдин класс жетекчиси көздөн мөлтүрөгөн жаш агып ыйлап айтат: "Мен өмүрүмдө эң чоң насаат, мавгайзаны ушул кыздан уктум" дейт. "Өмүрүмдө эң чоң насаатты сенин кызың мага берди, сабакты" дейт. "Мени жоктон бар кылган, өмүр берген, акыл берген Аллага баш ийсемби, же алифбени үйрөткөн сага баш ийсемби" деди. "Мен ушу кыздан сабак алдым. Мен эмне тарбия берип жүрүпмүн? Мен өзүмдү кыйын деп жүрүпмүн. Мени жоктон бар кылган, мени жараткан Аллах Тааланы унутуп коюпмун. Мен үчүн эң улуу, чоң сабак болду" дейт.